Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы глобализация жана адамдын коопсуздугу. Сабактын планы. Глобализация деген эмне? Проблемалардын планеталык мүнөздө курчушунун себептери жана аларды чечүүнүн жолдору. Глобалдык проблемалардын өз ара тыгыз байланышы. Глобализация процесси адамдын коопсуздугуна кандай таасир этет? Балдар, бул темадан силер глобализация деген эмне, анын себептери, глобалдашуу процессиндеги жеке адамдын коомдук коопсуздугу, алардын ар бир адам үчүн маанилүүлүгү, коомдук жана мамлекеттик коопсуздукту сактоодо жеке коопсуздукту дагы сактоонун зарылдыгы тууралуу окуп үйрөнөсүңөр. Ар түрдүү кырсыктар, алардын келип чыгышы жана бул учурда өзүн кандай алып жүрүү керектигин билип үйрөнөсүңөр. Глобализация деген эмне? Глобализация улуттардын жана мамлекеттердин жакындашуусу, адамзаттын экономикалык жана саясий интеграциясы. Глобализациянын себептери төмөнкүлөр. Транспорттук системанын өнүгүүсү, аба, суу, жол транспортторун массалык колдонуу, маалыматтарды жаңы коммуникациялар аркылуу жеткирүү, интернет, телефон, телерадио байланыштын жаңы мүмкүнчүлүктөрү. Экономикалык интеграция, эл аралык финансылык базардын түзүлүшү, саясаттагы демократиянын тенденциялары, кансыз согуштан кийин эл аралык мамилелердин стабилдешүүсү. Глобализациянын келип чыгуу тарыхы. Шарттуу түрдө глобализация процесси төмөнкү этаптардан турат. Биринчиси 14-кылымдан 19-кылымдын аягына чейин. Бул мезгил өнөр жай төңкөрүшү, эл аралык сооданын жана капитализмдин пайда болушу менен мүнөздөлөт. Дүйнө жүзүндөгү калктын 10% катышкан массалык миграция жүргөн. Калкы жыш жайгашкан Европадан Америкага, Кытайдан жана Индиядан Шри-Ланка, Бирма, Таиланд, Филиппины, Вьетнамга олтурукташышкан. Экинчи этабы 19-кылымдын аягы 20-кылымдын башы. Бул мезгилде ири монополиялык компаниялар түзүлүп, тарифтер киргизилген, протекционизм орнотулган жана капиталды сыртка алып чыгуу көбөйгөн. Үчүнчү этап 1945-1990 жылдар. Биринчи жана экинчи дүйнөлүк согуштан кийин экономикалык мамилелерди жана байланыштарды ордуна келтирүү мезгили. Ошондой эле бул жылдары илимий техникалык прогресс интенсивдүү түрдө өнүгүп, эл аралык уюмдар түзүлгөн. Мурдагы этаптардан айырмаланып, бул мезгилде дүйнө жүзүндө экономикалык эле эмес, саясий, маданий, илимий глобализациялык процесстер жүргөн. Төртүнчү этап 20-кылымдын аягынан бүгүнкү күнгө чейинки глобализация мамлекеттердин ортосундагы региондук жана эл аралык деңгээлдеги интеграция процесси менен мүнөздөлөт. Бул экономикалык мамилелерден сырткары саясий, маданий жана диний процесстерди өз ичине алат. Алсак Евросоюз, чоң жетилик, чоң 20 жана башкалар. Бирок глобализация процессинде ар бир мамлекеттин суверенитети сакталышы зарыл. Проблемалардын планеталык мүнөздө курчушунун себептери жана аны чечүүнүн жолдору. Глобалдык проблемалар бул биринчиден өлкөлөргө, элдерге, социалдык катмарларга, деги эле бардык адамдарга тиешелүү. Экинчиден, эгер күчөп кетсе, экономикалык жана социалдык жоготууларга алып келүүчү, коркунучка ээ. Үчүнчүдөн, дүйнө жүзүндөгү бардык мамлекеттердин катышуусу менен чечүүчү гана проблемалар. Буга чейин адамзат үчүн стихиялык кырсыктар, мисалы сел, ташкын, жер титирөө жана башкалар коркунучтуу деп эсептелинген. Бирок 20-кылымдын ортосунан баштап адамдын жаратылышка жасаган аяосуз мамилеси, техникалык ойлоп табуулар жер бетиндеги цивилизацияга коркунуч жараткандыгы далилденди. Негизинен глобалдык проблемаларды 3кө бөлүп кароого болот. Экологиялык, социалдык жана аскердик саясий. Глобалдык проблемаларды чечүүнүн жолдору. Экологиялык проблемалар. Ашыкча өндүрүүнү азайтуу, күйүүчү май жана энергетика биосферага тийгизген терс таасирин жоюу, сырьё, минералдык ресурстарды колдонууну чектөө, дүйнөлүк океандын запастарын сактоо, глобалдык жылуулукту кечеңдетүү,
космосту өздөштүрүүнү күчөтүү, социалдык экономикалык проблемалар, демографиялык өсүүнү басаңдатуу, ашыкча керектөөнү азайтуу, жакырчылыкты жана ачкачылыкты жоюу, жумушсуздукту массалык миграцияны азайтуу, жугуштуу оорулардын алдын алуу, суунун жеткиликтүүлүгү жана тазалыкты сактоо, аскердик саясий проблемалар, жарыша куралданууну токтотуу, ядердик согушка жол бербөө, айлана чөйрөнү радиоактивдүү булгануудан сактоо, үчүнчү дүйнөнүн өлкөлөрүндөгү артта калууну жана жакырчылыкты жоюу, эл аралык криминалдык кылмыштуулукту жоюу, терроризм, радикализм, кулчулук, адам сатуу жана башкаларды. Глобализация процесси адамдын коопсуздугуна кандай таасир этет? Глобализация процесси коопсуздукка таасир этпей койбойт. Глобалдык дүйнөдө ар бир адамдын, коомдун жана мамлекеттин коопсуздугу абдан маанилүү, анткени алар тыгыз байланыштуу. Бул учурда коопсуздук 3 багытта каралат: глобалдык багытта, регионалдык багытта жана мамлекеттик багытта. Глобализация процессиндеги адамдын коопсуздугу. Глобалдык багытта. Глобалдык масштабда климаттын өзгөрүүсү адамдын ден соолугунун начарлоосуна алып келет. Заманбап технологиялар жаңы ооруларды пайда кылат. Региондук багытта. Региондук масштабдагы климатка, чек арага, тынчтыкка байланыштуу маселелер бар. Атайын региондорду камтыган адам уурдоо, сатуу жана башка кылмышкерлердин уюмдары коркунучтуу. Мамлекеттик багытта. Террористтик, радикалдык уюмдар жарандардын ишенимине киргендиги менен коркунучтуу. Глобалдык интернет түйүнүндө мамлекеттин жана ар бир адамдын жеке маалыматы киберкылмышкерлер үчүн жеткиликтүү. Бүгүнкү сабагыбызда эстеп кала турган кээ бир сөздөр. Монополия. Экономиканын бир тармагын сатуу укугуна ээ болгон уюм. Протекционизм. Ата мекендик өндүрүштү колдоо жана аны атаандаштыктан коргоо максатында импорт товарларга чектөө киргизүү. Тариф. Эл аралык соода, импорт жана экспорт болгон товарларга төлөнгөн акчанын өлчөмү. Үйгө тапшырма боюнча суроолор. Глобализация деген эмне? Глобализация кандай этаптардан турат? Глобалдык проблемалар деген эмне жана канчага бөлүнөт? Глобалдык проблемаларды чечүүнүн кандай жолдору бар? Глобализациянын артыкчылыгы эмнеде? Коопсуздук кандай багыттарга каралат? Жана алар кайсылар?